жанагы айтты, баяндамаңызда кыска нуска айттыңыз, баяндамаңыздын бардыгы эле педагог деп ушу менен бүттү да. Сизге биринчи суроо. Мугалим менен педагогдун айырмасы эмнеде? Эми бул которуу эле мугалим деле ошол эле педагог. Педагог деген баягы дидакт, технологияларга ээ болгон, атайын билими бар, мектепте кандайдыр бир предмет боюнча так билим бере турган. Ошол эле учурда баягы бардык методиканын топтомдоруна ээ болгон адам. Же башкача мүнөздөө. Эми сиз билим берүү илим министринин орун басарысыз да. Сизден мен сурап атам да, эсир маалынан баштап биз беркиганда бир учитель деген берки бар эле да, түшүнүк. Мугалим деген, педагог деген жок эле мектептердечи. Сиздерде азыр билим илим боюнча мыйзамдардын караганда укуктук ченемдик актыларда педагог окутабы же учитель окутабы? Мугалим окутабы же педагогбу? Экөөнүн айырмасы чоң, эбегейсиз. Билбесеңиз мен айтып берейин сизге. Мына Сүйөн Абдулдаевич, билим берүү илим министринин орун басары мугалим менен педагогдун айырмасын билбейт. Анан кийин ушулар кантип 6 саат, 8 саатка балдарын бергенден кийин ушулар кандай каяктагы тарбияны берет? Ишенген беркесин тарбия бере тургандар бирдеме илим билимге үргөтө турган кесипкөй деп койгон министрликтин орун басары билбеди. Алишер Ташбаевич, эми антип эле мындай кемсинткени деле анча жакшы эмес го. Мен сизден сурап атам, жооп бербейсиз. Учитель, эми мугалим деген бул жанагы сабак бергич, мындайча айтканда. Педагог деген баягы кеңири топтом. Бул деген эми мындайча айтканда бизде комплекстүү ыкма. Биз айтабыз, сен деген жөн эле физик эмессиң, сен жөн эле математик эмессиң, сен жөн эле мугалим эмессиң. Сен педагог да болушуң керек. Анан биз тарбия берүүнү абдан комплекстүү колдонобуз. Биз айтабыз, өзүңдүн предметиңе гана эмес, биротолу ошол предметиңди берип жатып, бирок сен патриоттуулукка, чынчылдыкка, сергек жашоого жана башка бүт керектүү баалуулуктарга да үйрөтөсүң деп. Биздики комплекстүү подход. Эми көрүп атабыз, заман көрсөтүп атат, кандай комплекстүү болуп атат, сиздердин жүргүзүп аткан билим берүү жаатындагы саясатыңыздарды да көрүп атабыз. Эмиги жылы ал боюнча дагы чоң жанагыларга токтолобуз да. Сизге экинчи суроо. Могу жерде бизде түшүнүк болуп атат да, психолог деген, анан социалдык работник деген жана мугалимдер сиздерде министрликте официалдуу түрдө штаттык единица каралганбы, каралган эмеспи? Алар кимдер? Бизде билим берүү министрлигинде социалдык педагогдордун штаттары расмий түрдө каралган. Ал социалдык педагогдор жанагы профилактикалык кеңештерде атайын алдын алуу иштерин жүргүзөт. Ар бир класска кирип алдын ала, мисалы кайсы жанагы тобокел топтордо кайсы балдар бар, атайын инструменттер бар, куралдар бар. Ал эми психологдор Бишкек шаарында гана жергиликтүү мэриянын бюджети менен баягы каржыланган, каралган. Анан ошон үчүн мен өзүм сүйлөшүп сиздерге баягы маалымат берип аткандагы ошондо сурандым. Колдоо көрсөтүп койсоңуздар, ошо психологдордун штаттарын Бишкекте эле эмес, бардык мектептерге киргизишибиз керек. Эмне үчүн? Анткени психолог бул индивидуалдуу, жеке ар бир баланын жанагы көйгөйү менен, анан азыркы заманбап кандай тобокелдиктер бар, кандай чоң коркунучтар бар, ошону изилдеп, анан класс жетекчилерге, ата энелерге жардам берип турат. Эң биринчи кезекте балдарга. Эмне үчүн дегенде азыр биз могу жерде комитеттин чечимине келебиз да. Ошол жерде мен бир жеринде көрүп атам, азыркы проектте психолог деген турат да. Мен билим берүү жаатындагы укуктуу ченемдик актыларды көрсөм, ал жерде мында психолог деген жанагы жок болуп атат да, сиздердин курамыңыздар. Кеп ушуда болуп атат. Андан кийинкиси 2 жыл мурун биз ошол эле Ички иштер министрлиги аткаруу бийлигине бир нече мыйзамдын долбоорлорун алып келген. Ошол эле камера, видео камераларды коюш боюнча, жергиликтүү беркилер боюнча биз ошондо баарына тапшырма берип, мыйзамга канча деген өзгөртүү, түзөтүүлөр киргизкенбиз. Ошондо сиздер аябай сураңызгансыздар. Биз 6 айдын ичинде Кыргыз Республикасынын социалдык объекттерде, парковый зоналарга чейин, мектеп, жанагы окуу жайлардын бардыгын видеокамера менен камсыз кылабыз.
Ошол боюнча эмне болду? Аткаруу боюнча сизден сурайм. Азыркы күндө 2000 жок, билим берүү жаатында 2300 канча мектеп бар? 2300-төн ашыгыраак. 2173 мектебибиз бар. Анын 1848 мектебинде видеокамералар орнотулган. 17 мектепте азыр орнотуу иштери жүргүзүлүүдө. 267 чакан мектеп окуучулар абдан аз. Алыскы региондордо, алыскы айылдарда жайгашкан мектептер булар негизинен. Ал эми Бишкек шаарында бардык мектептерде видеокамералар бар жана коопсуздук коңгуроо бар.